Андан сырткары мына бүт дүйнө жүзүндө жаныбарларды коргоо уюмунун берген сертификаты. Жаныбарларды коргоо уюму эмне үчүн берген бул сертификатты? Себеби дегенде продукциялар жаныбарларга испытанияден өткөрүлгөн эмес. Бүт медициналык дары-дармектер, силер өзүңөр да медик экенсиңер, медициналык дары-дармектер биринчи чыкканда сөзсүз түрдө жаныбарларга текшерүүдөн өткөрүлөт. Эмне үчүн дегенде анда химикат кошулуп жасалган да. А биздин продукцияларга эч кандай жаныбарларга текшерүүдөн өткөрүлгөн эмес. Себеби дегенде бул таза табигый өсүмдүктөн. Эми азыр алоэ вера деп алып аябай көп нерселер бар да. Мисалы базарга түшсөңөр сок бар, памперс бар, крем бар, всякий нерсе бар да. Эгер мына сертификат болбосо, анда какой-то бир 0,001 бирдемсе пайыз болсо дагы алоэ вера деп жазып алып сатышат да. А бул бүткүл дүйнө жүзүндө 1981 жылы алоэни коргоо боюнча атайын кеңешме түзүлгөн. Изилдөө совети түзүлгөн да. Ошол кеңешменин берген сертификаты. Курамында 50%-дан төмөн болсо бул сертификат берилбейт. Анан дагы жасалуу технологияларын аябагандай карайт да. Дерматест деген сертификат бул не аллергично, не гормонална, то есть продукцияларда возрастной категория жок. Любой киши колдонсо болот, эч кандай аллергия кылбайт. Эми бизде дагы кайсы бар? 300ге жакын продукция бар. Ошол 300ге жакын продукциянын ичинен эң көп сатылганы мына 4 түрдүү алоэ согу. Компанияда 1 жылдык товар оборот мисалы 4,5-5 миллиард доллар болгон болсо, ошонун 60-70%-ын мына 4 түрдүү алоэнин согу түзөт да. Ушул сок жасайт ошол товар оборотто. Алардын ичинен дагы эң көп сатылганы мына сары банкадагы алоэнин гели. Силерге да бул керек. Эмне үчүн биз муну колдонушубуз керек? Эми бул вообще-то бизге керекпи же керек эмеспи да? Мурун мисалы алып карасаңар, ата-энелерибиз аз эле ооруган. Ал убакта аптека деле аз эле болчу, дары деле аз эле болчу, больницалар деле көп деле өнүкпөгөн болчу, но оорулуу да аз болчу. Эмне үчүн дегенде алар табигый тамактарды көбүрөөк жеген да. Азыр бизде эми базар экономикасы болгон үчүн бүт баарын көбүрөөк түшүм алайын деп дары кабышып атат. Алмаларга дары чачат курт түшпөсүн деп, эмелерге картошка, пияз бүт дары кабышып атат да. Биздин иммунитетибизге керектүү витамин, минералдар аз санда болуп атат. Поэтому больница толтура, аптека толтура, ошого карабай биз көп ооруп жатабыз да. Иммунитет слабыйлыгынан көп ооруп атабыз. Муну ичкенде эмне кылат? Бул 96% алоэнин гели, просто алоэнин гели ачып кетпесин үчүн А, С витаминдери кошулуп 30 градустан ашпаган температурада стабилизирование болгон бул. Буну ичкенде организмди очищает, тазалайт. Алоэнин курамында лигнин деген табигый вещество бар. Ошонун натыйжасында бул 4 слойго чейин проникать этип тазалайт. Андан сырткары одновременно витамин, минералдар менен камсыз кылат. И ден соолукту калыбына келтирүүчү процесске ээ. Мисалы, замзамдын суусуну, мисалы, бул уну ичсең курсагыңды тойгузот деп айтат, жөнөкөй сууга караганда. Эмне үчүн дегенде, замзамдын суусунда адамдын организмине керектүү болгон 5 элемент бар. А мынанда 240тан ашуун элемент бар биздин организмге керектүү болгон. Анын ичинде 18 аминокислота бар. Өзүңөр билгендей эле 18 аминокислотанын, мисалы, адамдын организмине 22 аминокислота керек болсо, ошонун 18 бар. Ошо 22 аминокислотанын ичинде 8и алмаштырылгыс аминокислота болсо, мында ошонун 6су бар. Андан сырткары мында 12 витамин бар. 12 витаминдин ичинде B12 витамин бар. Аны көбүнчө жаныбарлардан инъекция түрүндө алып киргизип жүрүшкөн бизде врачтар көпчүлүгү. А бул өсүмдүктүн өзүндө бар. 20дан ашуун минерал бар мунун курамында. Японияда муну менен мамлекеттик деңгээлде иштешет. Боюнда бар аял учутка турса, ай сайын бесплатно 2ден берип турат. Өздөрүнүн За здоровье нация деген программасынын негизинде. Потому что аларда деген жанагы атом бомбасы Хиросимада жаралгандан кийин резко жаш өзгөчөлүк кыскарып кеткен. Аларда өлүм көбөйүп, ушундай эме болгондон кийин алар ден соолуктун, калктын ден соолугунун алдын алуу үчүн атайын программаларды иштеп чыгышкандагы. Анан ошонун натыйжасында мынаны бул компания 1978 жылы түзүлгөн болсо, алар 83-жылы өздөрүнүн рыногуна суранып киргизген, мамлекеттик деңгээлде иштешет. Көрдүңүзбү? Бул возрастной категория жок. Жаңы төрөлгөн баладан баштап бардыгына берсе болот. Бул болсо ошол эле алоэнин гелинин курамында алоэнин курамында мынанда бул 96% алоэ болсо, мынанда бир 90% алоэ бар, калганы органический серий, глюкозамин, хондроитин деген нерселер. Бул көбүнчө суставтарга жакшы. Мына 4 сааттан баштап эле суставтарга өзүнүн действиясын берип баштайт. Негизичи аябагандай күчтүү да, глюкозамин, хондроитин, органический серий же болбосо табигый күкүрт
кислотасы бар да. А мынанда болсо 92% алоэ. Плюс клюква менен кызыл алманын ширеси кошулуп жасалган. Бул көбүнчө моча половой системаларга. Эми негизи мынандагы бар ферменттердин бардыгы мынанда бар. Бул төртөө тең эле организмдин аябагында ачышын жасайт, потому что курамында алоэ бар да. Но более мындай башка багыттарга эме кылып жазганда, клюква бул Т байыртадан эле аябагандай жыныс органдарындагы оор инфекциялык оорулардын дагы күчтүү тазалоочу болуп саналат экен да. Бул бүт женский мужской проблемалардын бардыгына жакшы. Эгер балдар мынаны ичпесе, мынаны иче бериш керек. Бул сладкий да. Ширин, дамдуу. Ошон үчүн муну оңой эле ичишет. Мына ошол эле алоэнин гелинин курамында шабдалы кошулуп жасалган. Аялдардын 90% төрөгөндөн кийин запор менен жабыркайт да. Бул ошо запорго жакшы, ичи каткан. Негизи эле шабдалы бул персик запорго аябагандай жакшы да. Зренияга жакшы, мында абета-каротеноидтердин топтому болгон үчүн зренияга жакшы. Калий курамында болгон үчүн жанагы эмени шабдалда. Бул жүрөк ооруларына дагы, жүрөк кан тамыр ооруларына дагы жакшы жардам берет. Анан кожага да көп сунуштайбыз. Бирок сахары болсо муну сунуштабайбыз. Кишиде сахары болсо лучше мындан. Любой киши бирок мындан баштай ичет да. Сизге да бул аябагандай керек. Эми биз буларды мисалы мен ичем, чтобы оорубай жүрөйүн деп для профилактика. Мисалы үйдө күрүштүгөнүп калсам, макарон алган сыяктуу эле акчаң несине жетсе алып кое бересиң го. Менде ошол сыяктуу эле да, бул тамакка кошумча тамак катары колдоном мен. Эми бизге көбүнчө ооруп калгандан кийин келишет. Андай учурда уже врачтардын түзгөн атайын консилиумдун негизинде бул компанияда 1700дөн ашуун врачтар иштейт. Ошол врачтардын түзгөн консилиумдун негизинде комплексно сунуштайбыз да. Мына ошол эле алоэнин гелинин курамында мында поместин, мында единственный ушу продукцияда алоэ жок мына продукцияда. Бул поместин пайвер деп коет. Гранатовый шире, мангустин шире, бүт мындай фруктылардын ширеси. Өтө күчтүү антиоксидант. Медик катары антиоксидант эмне экенин билесиңер. Бул сырттан келген эркин радикалдардын организмди защищайт. Бүт энергияны напитоги деп коебуз, аскандуулукка жакшы, бүт онкологиялык оорулардын алдын алуучу болуп саналат. Арктический море 75% балыктын майы, 25% зайыптын майы. То есть бул омега-3 плюс омега-9. Бул экөөнүн кандай кызмат аткарарын да жакшы билесиз. Памятты улучшение кылат, зренияга жакшы, бул бүт сөөгтөргө жакшы. Капсула түрүндө, мына капсула түрүндө 120 капсула. Бул бүт адамдарга керек. Мен бир жыл алдын биз бир жылда 3 жолудан Питерден Александр Абдуллаевич Дадали деген бул өзү фармацевтикалык дары-дармектерди негиздеп өзү жасаган киши, өтө күчтүү фармаколог деп коебуз. Ушундай химия биология илимдеринин эмеси доктор, кандидат, өтө күчтүү профессордун обучениелерине барганбыз да, атайын ушул продукциялар боюнча. Бир эле мына боюнча 3-4 саат окушкан. Ошондо мына Арктический морени ал өзү 80ге таяп калган киши экен, бирок жап-жаш да. Анын обучениелери аябагандай кымбат турат экен. Бизде баягы через спонсорлор аркылуу арзаныраак барганбыз. Ошондо ошол киши айтат да, эч жери оорубаган киши дагы дейт, могу Арктический морени күнүнө 3 капсуладан ичиш керек дейт. А какой-то бир проблемасы бар адам күнүнө ошого караганда дейт 4-5 эседен көп ичиш керек дейт. Мен ойлоп калдым, кыргыздарга 25 штуктан күнүнө. Потому что биз вообще эле балык жебейбиз, зайтун жебейбиз да. Ошо ами бизде холестеринди көп жейбиз. Бул бүт ошо кан тамырлардын ичин жакшы тазалайт. Азыр ошон үчүн 30дан өтпөй эле адамдарда давление, мисалы, унутчаактык, бүт бардыгы ушунун айынан келип чыгып атат да. Кальций. Кальций эми аптекада деле бар. Аптекадагы кальцийден биздин кальцийдин айырмасы эмнеде? Магний болбосо кальцийдин сиңимдүүлүгү аз болот экен. Аптекадагы кальцийлер 17%-га чейин сиңимдүү экен. Ошол Александр Абдуллаевич Дадалинин айтуусун менен айтып атам да мен. Бул кальцийиңер дейт, силердин кальций ал өзү изилдеп чыккан киши 100%-га чейин сиңимдүү, потому что магний бар дейт. Экинчиден, С витамини болбосо кальций сөзсүз түрдө боорго, бөйрөккө остатки калат дейт да. Вот мында ошо С витамини дагы бар дейт. Ошон үчүн, пожалуйста, возрастной категория жок мында дагы. Натуралдуу минералдардын жетишсиздигинен азыр эми минерал жетпегенден бизде адамдар ардемсе болуп атат. Йодтун жетишсиздигинен щитовидный железка, селен жетишсиздигинен гормондук нарушение, цинктин жетишсиздигинен импотенция, 30га жакын минерал бар мындан курамда. Гинка биолома деген чөптүн тамырынан алып жасалган, бул Гинка плюс деген продукция. Бул көбүнчө жанагы окись азот менен камсыз кылат да, бүт эме майда капиллярlardan бери тазалайт. Болчу бөйрөк үстүндөгү бездерге жакшы, эпилепсияга кабылгандарга, унутчаактарга бул аягындай жакшы болуп саналат.
Анан С витамин муну ойлоп табуучулар Нобель премиясын алган. Нобель премиясы эми дүйнөдөгү өтө волнительный сыйлык, ал жөндөн жөн берилбейт да. Организмде эң көп коротулган витамин бул С витамини экен. Какырсак, түкүрсөк, түшкүрсөк бизден без конца С витамини чыгып турат. Организмдеги С витаминди толукташ үчүн күнүнө 4-5 килограммдан цитрус өсүмдүктөрүн жеш керек экенбиз. Биз вообще эле тойдо жейбиз, жаңы жылда жейбиз, Кышында жейбиз. кышында. И все. Ошо эми аптекада деле аскорбиновая кислота деп сатылат. Бирок С витамин болуш үчүн 7 изомерден туруш керек экен. Аскорбиновая кислота ошонун бир гана изомери болуп саналат экен да. Амына толук кандуу С витамин болуп саналат. Мына болсо Vision, черника кошулуп жасалган. Бул көбүнчө зренияга, бүт көздөгү проблемаларга жакшы. Чеснок тимян, чеснок менен тимян кошулуп жасалган. Көрсө киши баласы күнүнө бир баштан чеснок жеп туруш керек экенбиз. А биз бир баш чеснок эмес, бир зубчикта жебейбиз го. Попробуй азыр сиз мага чеснок жеп келиңизчи, мен 2 метр алыс отуруп алам, качабыз да, саксыт деп. Японияда мындай экен да. Бизде мисалы Бишкекте кээ бир тейлөөчү жайларда тарелкаларга эме салып коюп коет, конфет салып коюп коет да, кирип күтүп отурганда, жеген отурганга. Японияда ошонун ордуна чеснок салып коет экен. Чеснок бул өтө рак ооруларын, көп нерселерди кубалоочу болуп саналат экен да. Мынанын ар бир капсуласында бир баштан чесноктун майы сиңирилип жасалган, и плюс тимян, черный тимян деп сатылат го. Ошол кошулуп жасалган. Бул курттарга, паразиттерге аябай жакшы. И канды аябагандай жакшы суйлтат. Жөтөл, бронхит, астма болгон учурда сунуштайбыз муну. Аябай көп нерселерге жакшы бул дагы. Мен мисалы жаш балдарым бар, биз Бишкекте жер үйдө турабыз, ошон үчүн мен балдарыма бир жылда 3 жолудан берем. Себеби дегенде эми всякий нерсени кармайт, паразиттерди вообще күчтүү көтөрөт иммунитетти да. Аябай сонун. Kids мультивитамин минералдар менен витаминдердин комплекси. Детский деп айтылган менен чоңдорго да аябагандай сунуштайбыз. Бул ар бир таблеткасында 20 түрдүү овощ фруктунун тапкан кристаллип жасалган деген сөз да. Бизде мисалы профилактикага бизекте акча бар. Биз аны неправильно колдонобуз. Мисалы, попробуй, сизде деле балдарыңыз барбы? Школго жибересиз. Жок эле дегенде 20-30 сом карматып жибересиз. Ал барат жанагындай кукси, крешки бирдемселер сатып алат да. Бүт кайра өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз уулап атабыз. Ошонун ордуна 2 таблеткадан ичирип жиберсек, мисалы, мунун 2 таблеткасы ашып кетсем 4 сом. Көрдүңүзбү? Ар бир таблеткасында 20 түрдүү овощ. Бунун 12 чейин сериясы бар. D1, D2, D3 бар. А, Е витаминдери бар. Плюс минералдар бар мунун курамында, мультивитамин да. Виталайз для мужской, эркектердеги проблемаларга жакшы. Мен бир эмеге катышканмын. Россияда, Москвада өзү медицина илимдеринин доктору, фармацевтикалык космонавттардын рецептин готовить этип берген өтө күчтүү медик айым. Ошол айымдын ушул продукциялар боюнча консультациясына катышканмын. Анын өзүнүн чоң лабораториясы бар. Булардын бардыгын өзү дагы текшерип көргөн да. Ошол айтат, 90-жылдардан бери карай төрөлгөн балдарда дейт, тукумсуздук болуу коркунучу аябагандай көп дейт. Деп айтканда, анан ошондон кийин мен келип бир однокласснике өзүмдүн соцсеттеги баракчама мужской проблема боюнча бир публикация жарыяласам, бир айда 100 бирдемсе адам кайрылса, ошонун бир 80% 30 жашка жетпеген балдар кайрылышты да, мужской проблема боюнчачы. Ошондо мен баягы айымдын сөзүнө аябагандай баа бердим да. Виталайз для мужской, женский, аялдардагы проблемаларга, чтобы проблема болбошун үчүн негизи алдын ала ичиш керек. Мен мисалы бүгүн эртең менен дагы 2 таблетка ичип чыктым. Мен эми 30дан ашкан аялмын. Баары бир мага керек 35ке жетип калдым уже. Жинчия бул жинчин деген тамырдан жасалган бүт нерселерге сунушталат. Палеозелени бул очищающий программада аябагандай күчтүү бул. Мына палеозелени буудайдын жаңы чыгып келаткан раскиси, арпанын жаңы чыгып келаткан сою, плюс беденин жаңы чыгып келаткан көк башына кайын калемпир кошулуп жасалган. Аябай көп нерселерге сунушталат. Бул клетчатка, ичегинин ичин муштуудай сонун тряпка менен тазалагандай дагы тазалайт. Мына бул аржи плюс муну 2 окумуштуу бири-бирин тааныбаган 2 окумуштуу бир учурда ойлоп тапкан. Экөөсү тең Нобель премиясын алган ушул продукцияны ойлоп тапкандыгы үчүн. Бул господин Ферик Мурат деп, бул түрк окумуштуусу, бир тууган өзүнүн агасы сахарга кабылып калганда ал ошол үчүн ойлогон, тапкан мунучу. Мунун курамында L-аргинин деген нерсе бар. L-аргинин муну керемет таасирдүү молекула деп айтат кыргыздарда. Орустар муну чудо молекула деп айтат экен да. Бул болсо канга киргенде бүт окислозот менен камсыз кылат организмди целый, кандын агымын күчөтүп берүүчү болуп саналат. Спортсмендер көп колдонот, мышцалар жакшы чыгарылат. Короче, муну бардык адам колдонсо болот. Коллагендерди жакшы иштеп чыгат, хирургиялык жаракаттардан кийин колдонсо жакшы. Анан эң негизгиси жүрөктүн саламаттыгы үчүн.
үчүн вообще талгыс нерсе. Мен ушуну мактап келатсам эле анан сурап баштайт. Адамдар чыдабай кетет да, баасы канча деп сурайт. Мен кайра суроо берем, сенин жүрөгүң канча турат деп. Сен жүрөгүңдөн арзан бул деп коем да. Аржы плюс деген өтө күчтүү антиоксиданттар бар ошон үчүн. Анан кийин канизонго тиесек, бул жүрөктүн саламаттыгы үчүн жакшы. Чай алоен 4 жылда бир гүлдөйт, ошо гүлүнө эң бир календула, ромашка деген сыяктуу, корица деген сыяктуу бир топ нерселер кошулуп жасалат. Бул аябагандай сонун эмеге кан айланууну жакшыртат. 12 ичегилерине жакшы, ашказанга жакшы, өткө, бөйрөккө. Короче, муну уйкусуздукту, мисалы, көз жумушташ дегендер көбүнчө физикалык жактан эмес, моралдык жактан чарчашат. Моралдык жактан чарчаганыңда келгенде уктай албай кыйналасың. Ошо мен мынаны мугалим кезимде бир кружка ысык демдеп алып туруп ичип жатчумун, жырга уктачумун да. Вообще сонун бул чайчы. Как очищающий дагы кетет, иммунитетти да повышать этет. Ашказанында неме бар? Элекелүү ичегимде эрозия болуп калат. Кышындасын неме болуп кровотетип жатып чыктым да хирургияга. Анан ашказанында гастрит, эрозия гастрит деп чыкты. Анан ошого карап, эмне ичсем экен, анан мен толуп кеттим да. Толуп кетип барган сайын. Көрүнүп турат. Ошону алдын алып, Азыр аларга мен акырында жазып берем. Кетиш керекпи, эмнеден башташ керек деп ушундай метод турган. Хорошо, мен аларга полностью сиз эмнелерди колдонсоңуз буларын айтам да. Сизге сөзсүз түрдө алоенин гели керек, чай керек, жанагы абсорбент С деген Нобель премиясын алган продукция керек. Андан сырткары бизде пчеловодстводон продукциялар бар. Арынын прополиси, арынын энелигинин сүтүнөн бар. Сизге арынын энелигинин сүтү табылгыс нерсе болуп саналат. Ошолорду кошуп ичкенге туура келет. Азыр алар боюнча дагы айтамын, баалары боюнча дагы түшүндүрүп берем. Бизде еще кремдердин, гелдердин сериясы бар. Мына 3 продукциясына Россиянын МЧС тарабынан отдельно сертификат берилген. Ар бир үйдө первый помощь катары туруш керек деп. Күйүп калган күйүк болон мынанан чачып, мынанан койсо бат калыбына келтирет. Жөтөл, бронхит, астма мына колдонулат. Операциядан кийин геморройго, короче, всякие нерсеге, женский проблемаларга вообще буну тампон кылыш керек да. Активатор бул негизи косметикалык каражат катары бет тазаланат. 98% алоэ. И муну менен еще катаракта, глаукома, конъюнктивит, көздөгү бүт проблемаларга. Менде көзүмдө проблема жок, бирок көзүмө капайт этем. Потому что кечке телефон карайбыз, дагы башка нерселерди карайбыз. Мен ошондой бир көзүбүздүн зрениясын сактап калыш үчүн мен куям муну, көзүмөчү капайт этем. Кулактан аккан миринге, мурундагы гайморитке бүт нерсеге колдонсо болот. Согревающий крем бул кызытуучу крем. Сөөктөр какшаганда, булчуңдар какшаганда көп колдонобуз муну. Прополис крем бул экзема, псориаз деген сыяктуу нерселерге мына ферс менен кошо иштейт да. Эми симгел бул косметологияда дагы колдонулат, потому что күкүрт кислотасы бар. И плюс буну суставтарга көп колдонобуз. Анан бизде лишний гигиена бар. Любой кишиге мен зубный пастаны сөзсүз түрдө предлагать этем, потому что тем более ашказаны ооругандарга, анткени биздин тилибиздин асты менен бүт всякий химкаттардын бардыгы кетип атат, жутуп алабыз биз көбүнчө. Мына зубный пастада бул прополис менен эле алоэ. Бүткүл дүйнөлүк зубный пасталарда быйылкы жылы 2-чи орунду жеңип алды. Мен ойлойм бул Кыргызстанда жөн эле 1-чи орун. Бир эле түрдүү зубный паста. Жожоба мая кошулган шампуны бар. Жидкемула бала төрөлгөн күндөн баштап көзүн ачыштырбайт. Гигиенский помада бул карманный аптечка катары чөнтөгүңүздө жүрсө, бул не только эриңге эле эмес да, укус, парез, бүт нерселерге сунушталынат. Анан бизде после бритья жолдошуңуз болсо сөзсүз түрдө 42% алоэ, аллергия кылбайт, күндөн келген бүт нерселерден сактайт. Андан сырткары бул небольшой ожог, ушундай нерселерге дагы жакшы, и терини дагы питать этет. Дезодоранттын курамында соль алюминий жок, колтукка койсо тер чыгарып эле турат, бирок колоңсу жыттандырбайт. Соль алюминий бул возбудитель рака болуп саналат экен да. Женский, мужской болуп бөлүнбөйт. Муну еще мастопатия болгон учурда сунуштайбыз. Эркектер буттар тирдеп грибок болгон учурда бутун тазалап туруп, мынанан койсо аябай жакшы жардам берет. Санитайзер бул антисептик. Единственный ушул продукцияда гана спиртной камтылган. Колго сыйпап алса 12 саат бою бактерияларды өлтүрүп турат. Бизде андан сырткары косметикалык каражаттар бар. Косметикалык каражаттар аябагандай көп. Мен бул жерде бир эле бирөөсүнө эле көргөзөм. Fleur de Jouvence бул 6-этапной маска. Бетти подтяжка кылат, угрелерге жакшы бул, питать этет, мертвый клеткаларды убирать этип, жандуу клеткалардын пайда болушуна үлгү түзөт. Бир жумада 2 жолдан коюп турса болот. Коррекция вес бар бизде еще. Бул боюнча айта турган болсом, муну 3 этаптан турат. Биринчи этабы мына клендебет деп коет. Муну любой киши ичсе болот.
мен деле бир жылда бир жолу хотя бы ичкенге аракет кылам. Негизи 6 айда бирден ичип койсо жакшы муну. Бул глубокое очищение жасайт. Ушунун өзүн эле бизде өткөндө 2 жолу марафон болду. Биринчисинде апрелде болду, андан кийин дагы бир жолу болду. Биринчисинде 84 адам участвовать этти, экинчисинде 120 адам участвовать этти. Ошондо 9 күндүк очищение да, бул глубокое очищение болуп саналат. Бул бир эле ичинде бир эле түрдө эмес, мындай файбер, коктейль, терм, гарциния деген сыяктуу өзүнүн продукциялары бар, ялоенин гели бар. 9 күндө атайын тренердин жардамы менен ичкенде эң аз салмак таштаган 5 килограмм таштады 9 күн аралыгында. Эң күчтүү салмак таштагандар 10,5 килограмм таштады. Тренердин жардамы менен как положено, ал деген кандай болот? Бизде эми дагы октябрь айында примерно ушундай марафон уюштурган жатышат. Аны ошол өзү белгилүү бир срок коюлат. Ошол срокко чейин жанагы ким мынаны сатып алып туруп, чегини сүрөткө тартып туруп жиберсе, ошол адамды группага кошулат. Тренердин өзүнүн түзгөн группасына кошулат и ошол күндөн баштап иштеп баштайт. Мисалы, эртең менен саат 7-де тургузат, видео менен ичилгендерин, тамактын жасалышы, бүт бардыгын, физзарядканы баарын өзү көргөзөт. Кадимкидей өзү көргөзөт, силер ошону урап алып жасаганга туура келет да. Ошондой да аябай жакшы. Мен бирок ошол ссылкаларды алып эле марафон эмес учурунда эле Оштон өткөндө эле бир эжеге бердим, Жаңылкан деген эжеге. Ал 2 күндө 4 килограмм таштады, 9 күндө 5 килограмм таштады. Вообще тоже жакшы нерсе. Андан кийин эле Бишкектен бирөөгө берсем, ал 9 күндө 9,5 килограмм таштады. Менин проблемам ушул вес ташташ керек. Хотя бул программа похудение программа эмес, бул очищающий программа, просто очищение программа. Эми 9,5 килограмм дегенде бул деген сөз эт кеткен жок, май кетти деген сөз да. Ашыкча калориялар үйүлүп топтоло туруп майга айланды да, жырга айланды. А эми 2 килограмм этти тартсаң кичинекей эле болот. 2 килограмм майды тартсаң мынандай болот да. А 10,5 килограмм май кетти деген сөз объем кетет. Аябагандай объем кетет мындачы. Көрдүңүзбү? Анан арыктагысы келген адам дальше андан ары карай уйлантыш керек негизи. Fit 1 деп коет, бул 30 күндүк, андан кийин Fit 2 деп коет, бул дагы 30 күндүк. Мына бул просто очищающий программада адамдар ошончолук арыктайт негизи. Бул просто любой киши муну ичсе болот. Арык адамдар деле ичсе болот. Бул бизде мынча түрдүү нерсени алып колдоносуңар. Бизде бир эле МПД, муну менен идиш жуабыз, кер жуабыз. Алай веран эмес экен да? Жок, мынаны колдоносуңар. Просто базардан алган бул бытовый эмелерди колдоносуңар. А бизде бир эле мынаны колдонобуз. Муну менен идиш жуабыз, муну менен кир жуабыз, МПД деп айтылат да, болчу. Терезе жууйбуз, унитаз жууйбуз, бүт нерсеге. Эмне үчүн мен муну колдоном? Биринчиден экономичный. Экинчиден бир жылда жок дегенде 1,5 литр фери, жашкан же мила ичиштин калдыгын ичип алабыз биз. Анан бизге жаралар ошол жактан келип чыгып атат билинбеген мененчи. А мына бул ичип алсаң дагы эми более натуралдуу. Женский, мужской бирден аромат бар. Баалары боюнча айтып берейин эми. Кандай баалар бар? Бизде продукциялар боюнча 3 күн сүйлөсөң да аздык кылат. Продукция 100% иштейт ал. Ар бир продукциясында 3 түрдүү база бар. 15 биринчи розничный сена менен алсаңар болот. Кайсы учурда? Мисалы, мага көп адамдар кайрылат, алоэ мага аябай жагат, бирок мен компанияны жаман көрөм, мен жазылбайм дейт да, өзүнчө эле коркушат. А хорошо, анда 100% баа менен ала берет. Бир скидка менен алгым келет деген киши жазылыш керек. Жазылган бесплатный, болгону өзүнө керектүү продукция алган үчүн жазылат. Бир договорный листке гана 10 сом акча төлөнөт. И всё. Продукцияларга сразу 15% скидка берилет. Жазыл деген сөз бул иште дегенди түшүндүрбөйт. Просто өзүң үчүн скидка пайда болуп калат да, навсегда. Анан еще бизде 35% скидка бар. Дагы оптовый баага жетип алса болот. Буга кайсы учурда жетебиз оптовый баага? Ар бир продукция балл турат. Балл деген эмне? Бонус бар да, ар бир продукцияда. Мисалы, сиздерде могу эмеде бар экен. Глобуста бар экен. 800 сомдук покупка кылсаң, оформление кылат экен дагы, дисконтный карточка берет. То же самое, мынаны бул жерге катталганда сиздерде ID номер берилет. Ошол ID номериңизге ар бир продукция алган сайын бонус топтоло берет. Эгер в течение 2 месяц 2 бонустук продукция алсаңыз, сизге навсегда 35% скидка берилет. 2 ай дегенде бул календардык ай боюнча, мисалы сентябрдын аягына чейин. Же оптовый баага жеткендин дагы бир жолу мындай таш коробка. Муну көбүнчө бизнес баштаган адамдарга сунуштайбыз. Мунун баасы 27,254 сом турат. Баасы. Ичинде 31 түрдүү нерсе бар. Каталог, диск, брошюра, бүт нерселери бар мунун ичинде. Муну биз бизнес баштаган адамдарга сунуштайбыз да. Эми 27,254 сом десе, бир силер сыяктуу медиктердин айлыгы 6,000 сом болсо, 27,000 үчүн
канча ай, 5 ай иштешиңер керек, жебей ичпей, правильно? Чалкасынан кетейин дейт мугалимдер, медиктер, пенсионерлер. Если 27 000 сразу жок болсо, жанагы мен айткандай эле, өзүңөргө керек нерсени алып, анан бирөө тууган урук бирөөлөрдөн заказ өзүңөргө жаккан тууралуу айтсаңар, заказ бериши мүмкүн. Ошону силердин атыңардан өткөрүп, оптовый баага жетип алсаңар болот, жыйнап. Бирок 27 000 чоң акча болгону менен кайсы традиционный бизнести 27 000 менен баштаса болот? Бир дагы, правильно? Азыр өлөйүн деген бир дүкөн ачайын десең да 200 000 сом акча керек болот. А бул өтө аз вложение болот. А если ушул дагы жок болсо, жанагындай болуп баштаса болот да. Биз кантип бизнес курабыз? Тааныштардын, достордун списогун түзөбүз. Эмне үчүн? Эми ушул список түз десе адамдар адашат да. Бул иштейт, бул алат, бул албайт. Ой муну жазбай эле коеюнчу, судить этип баштайт да. Той кылганда бул келет, бул келбейт дебей эле чакырасыңар го. То же самое бул жакка дагы списокту түзүш керек дагы, тупо чакырыш керек аны. Бирөө үчүн чечим чыгарбаш керек да. Чакырып келип, азыр мен силерге көргөзүп аткан мүмкүнчүлүктү көргөзүш керек. Мен билбейм, силерге просто продукция эле керек. Мен билбейм, силерге может быть кошумча каражат деле керек. Бирок мен баардыгын көргөзүп атам го. Болгону сиздердин милдет могу мүмкүнчүлүктү элге көргөзүп коюш. Бирөө качественный зубный паста колдонуп башташы мүмкүн, бирөө косметика колдонушу келгиси мүмкүн, бирөө ден соолук тапкысы келгиси мүмкүн, а бирөө акча иштегиси келгиси мүмкүн да. Ошон үчүн биз баардык мүмкүнчүлүктү көргөзөбүз. Эми азыр мен көргөзүп бүткөндөн кийин сиз айтышыңыз мүмкүн. Мен просто потребитель болом деп. Анда сизге ошол Акмарал, жанагы Касым, булардын баардыгы сиздин личный консультантыңыз болот. Кайсы убакта канча граммдан эмне ичишиңиз керек полностью күн сайын информация берип турат. А эгер сиз бизнес кылам десеңиз, колуңуздан жетелеп жүрүп бизнести үйрөтөт. Тандоо сиздин өзүңүздөн да. А бизге экөө тең жарайт. Эми өзүңүз 2 балга жеткенде сизге навсегда продукцияларга 35% скидка берилди. Бул биринчиси. 1 жыл продукция албай жүрүп деле кайра келип бир продукция алам десеңиз 35% скидка менен алабыз. Москвага барып калдыңыз, өз аты жөнүңүз менен ушул скидка менен алабыз. То есть 168 мамлекеттен Казакстанга барасыз, ушул скидка менен алабыз. Сакталат бул скидка. Экинчиден, биз өзүбүзгө жаккан нерсени баары бир жерге реклама кылып жүрөбүз. Кааласак реклама жасайбыз да. Мисалы мен азыр сиздин көйнөгүңүз мага жагып атат. Мен муну каяктан алдым, сонун көйнөк экен десем, айтып бересиз, айта аласыз да. Келечектен алдым, мынанчанчы контейнер, еще дагы мындай светтер бар экен, мынча эле сомго алдым дейсиз да. Мен дагы барып сиздин реклама боюнча, реклама өзүңүзгө билинбеген мен реклама жасап койдуңуз. Мен дагы барып ошол жерден алганым үчүн за рекламу компания эмеге ал жердин ээси сизге акча төлөп бербейт. А бул компанияда сиз колдоносуз продукцияларды, сизге жаккан тууралуу бирөөгө айтасыз. Эгер мен сиздин атыңыз ким эле? Гүлзирек. Гүлзиректен уктум деп келип ала турган болсо, за реклама компания сизге акча төлөп берет. Көрдүңүзбү? Айырмасы ушунда. Мен бая башында айтып өтпөдүм беле мына реклама эмелерди өзүңүз иштесеңиз болот деп. Көрдүңүзбү? Ушундай айырмасы бар. Эми иштейм деген кишиге команда керек. Сиз иштеген эмеде деле, больницада деле өзүңүздөрдүн команда бар. Главврач бар, зам главврач бар. Ушундай болуп команда түзүлөт. Без команда никак да. Эгер жаңыдан дагы бир главврач келе турган болсо, ал кайра өзүнүн командасын түзөт. Замдарын алмаштырат, бухгалтериясын алмаштырат, правильно? Футбол ойнош үчүн деле команда керек. А бул жерде дагы иштейм деген кишиге команда керек. Команда деген ким? Колдоносуз өзүңүз. Акырындык менен колдонуучуларды үйрөтөсүз. Булар өзүнүн колдонуучуларын үйрөтүп баштайт. Бирөө келип качественный зубный паста менен тиш жууйт, бирөө келип шампунь алат, бирөө келип косметикаларына кызыгып баштайт, бирөө геморройун элестетип туруп кетип калат. Ушундай болуп акырындык менен команда түзүлөт, билинбей эле. Командаңыз менен эгер 2 ай аралыгында 25 балл кылсаңыз, 2 ай аралыгында ар бир статуска 2 ай убакыт берилет да. 2 ай аралыгында сиз 25 балл кыла турган болсоңуз, супервайзер деген статус берилет. Супервайзерлерге навсегда 38% скидка берилет. Мен бул компанияда супервайзермин, менде 38% скидкам бар. А эгерде сиз иштей турган болсоңуз, 15 миңден 24 миң сомго чейин зарплата тапсаңыз болот. Мен Айыл банктан алам, чековой книжкам бар, азыр көргөзөм, мынакей сумкамдан алып зарплатамды иштегениме 2 жыл болду. 2 жыл болду. Чековой книжкам. Мына Айыл банктан. Мен муну өзүм жасай албайм. Банктыкы уже. Супервайзерлер 15 миңден 20 миңге чейин зарплата табат деп атам, Мен өтө жакшы иштебеймин, орточомун.
мугалимдигиңизге караганда жакшы да. Мугалимдикке караганда жакшы. Мына мисалы кечеги акыркы эле зарплатамды көргөзөйүн, акыркы алган зарплатамды. Ай сайын мынакей, мен бир да ай зарплата албай калбайм. Бүт турат могу жерде мынакей. Көрдүңүзбү? Бул менин сизге көргөзө алган зарплатам. Еще мен алып саткандан акча табам. Потому что менде 38% скидка бар. Адамдар интернетте, соцсеттерде отурат, Анжелика эмне болду, Атамбаев эмне болду, кечки ошолорду карап отурат да. А мен ар бир сайтта 2 аккаунтум бар. Facebook'ta 2 аккаунт, Instagram'da 2 аккаунт. Болушуга продукциялар жайгаштырам. Мага мына телефон акча иштеп табат. Мен алып саткандарымды кошкондо мен бир айына 35 миңден кем эмес акча табам. Көрдүңүзбү? Мен кете бир жака жөнөп чыкканда акча эч нерсе акча албай эле 1-2 продукцияны салып алып чыгып кете берем. Маршруткада кетип атып да бир продукция сатам. Эгер мен бир зубный паста сатсам, мага 200 сом пайда калат. Мисалы, жөн сата турган болсом да. Көрдүңүзбү? Бул как азыр сиз иштеп аткан ишке эле 1-2 сааттан убакыт бөлүп, кошумча мындай киреше кирип турса жаман эмес болсо керек. Правильно? Жакшы болбойбу? Жок дегенде витамин эмелериңизди кеңири аласыз да. 2 ай аралыгында сиз командаңыз менен 75 балл кылсаңыз, сизге ассистент менеджер деген статус берилет. Ассистент менеджерлерге навсегда 43% скидка берилет. Навсегда. Эгер сиз иштебей кетип калсаңыз дагы, 1 жылдан кийин келип бир продукция алсаңыз, 43% скидка сакталат. Негизи навсегда эмес, 2 жылга деп айтылат өзүчө. 2 жыл эч нерсе албай жүрүп келип туруп кайра бир продукция алып койсоңуз, кайра дагы 2 жылга узарып кете берет да. Ошондо мындайынча айтканда өмүр бою десең деле болот да. А сиздин 2 жылга чейин зубный пастаңыз түгөнөт да, баары бир келип кайра зубный паста аласыз. Ошентип сакталып калат да. Булчу. Ассистент менеджерлер мындай акча иштеп табышат. Бар Кыргызстанда аябай көп ассистент менеджерлер бар. Мына жерде да бар. Ассистент жаш балдар бар. Ассистент менеджер болгону 2 жыл иштеп келет. Сиз канча жылдан бери медик болуп иштейсиз? Мен 2015. Ага. Уже 5 жыл. Почти. Өзүңүз командаңыз менен 2 ай аралыгында 120 балл кылсаңыз, 2 ай аралыгында. Же 4 айда 150 балл кылсаңыз, менеджер деген статус берилет. Менеджерлерге навсегда 48% скидка берилет. Почти полцена. Көрдүңүзбү? Экинчиден, менеджерлер, эң слабый менеджер 50-60 миң зарплата табат. Күчтүү менеджерлер 150 миң акча табат. Могу жерде азыр эле кирип кетти, жаш кыз, жана да буяка бир кирип чыкты окшойт эле. Ошол кыз менеджер. Кечеги айда зарплатасы 63 миң зарплата алды. Андан мурунку айда 48 миң алган. Андан мурунку айда 56 миң алган. Болгону 2 жыл иштеп атат. Турмушка чыга элек. Азыр апаларын ээрчитип кирип кетти ал кызчы. Ошол апалары 2 жыл алдын келгенде аябай каршы болгон. Андан көрө сен кийим тигип иштесең болмок. Бишкекке кет, азыр Швецияда иш жакшы деп. Если Швецияда иштесе, азыр жүрөт эле тизеси менен көчүгү чыгып, чынбы? Белден кетип, кечке. Көрдүңүзбү? Анталияга барып эс алып келди 120 миң кетирип. Кайсы азыр 23 жаштагы кыз өзүнө ошону позволить эте алат? Атасы бай болбосо эле 23 жаштагы кыз азыр өзүнө аны позволить эте албайт, правильно? Болгону 2 жыл. Ушундай нерселер. Көп менеджерлер. Могу жерде Кожошова Жаңыл деген бар. Менеджерлер көп мына ал жерде дагы. 2-3 жыл иштегендер. Серьезный принимать иштегендер. Бул жерде начальник жок. Ар кимибиз өзүбүздүн жашоодо өзүбүз мойнубузга алып серьезный принимать этишибиз керекпиз. Сизде начальник бар, ошон үчүн каждый ден барасыңар. Эгер барбай койсоңор, силерди кетирет, правильно? А мына жерге начальник жок болгон үчүн адамдар каждый ден келбейт. Ошон үчүн кээ бирлер акча иштеп таба албашы мүмкүн. А так серьезный принимать этип, сиздин баягы жумушуңузда өзүнүн нерселери бар да, бирөөгө укол саясыңар, толтурасыңар, история жазасыңар, правильно? Анан акча аласыңар. То же самое бизде дагы шарттар бар, ошол шарттарды жасай турган болсо, но больше ала аласыңар да. Бизде доходдун бир канча түрү бар. Кандай түрлөрү бар? Мисалы, алып сатып тапсаңар болот. Мен жана айттым, менде 38% скидкам бар. Бир зубный паста сатсам 200 сом калат мага деп атам. Экинчиден, ата борода мен көргөзгөн зарплата. Үчүнчүдөн, бизде авторский гонорар деп коет. Авторский гонорар кайсы учурда берилет? Мен ушул үчүн келгем. Азыр ушуну жасайын деп атам да. Өзүң менеджер болдуң. То есть өзүң жок эле дегенде 60-70 миң акча тапканды үйрөндүң. Либой бир кишини чакырып келдиң, жетелеп жүрүп, аны да көргөзүп үйрөттүк. Ал да менеджер болду, Ошол кишини сиз чакырып келбесеңиз билбейт болчу, правильно? Сиз чакырып келгениңиз үчүн сиздин эмгегиңизди баалап, анын товар оборотунан айлыгынан эмес, сизге 6% төлөп берет. Муну бизде пенсия деп коет. Бул пенсия жок эле дегенде 40 миң сом. Муну наследствоңузга калтырсаңыз болот. Бизде мына пенсияны 150 миңден кем эмес пенсия алгандар дагы бар.
Азыр аларды дагы көргөзөм. Өзүңүз анын артынан бирөө менеджер чыкса 3%, анын артынан бирөө менеджер чыкса 2%. Мындай пенсияларды 3 пенсияны тең алган адамдар бар. Именно ушул жерде бар. 13 зарплата деген кирешен түрү бар. Бул кайсы учурда берилет? Анан автомобильный программа деген кирешен түрү бар. Автомобильный программа бул биринчи айда 50 балл, экинчи айда 100 балл, үчүнчү айда 150 балл командаңыз менен катуу иштеп жасасаңыз, 3 жыл бою компания 400 евродон төлөп берет. Биринчи уровенде. Мунун биринчисин жасаган бар Касым Бактыбаев деген ушул жерде. Аны дагы көргөзөм сизге. Экинчи уровень жасасаңыз 600 евродон төлөп берет. Экинчи уровень жасаган пока Ошто жок, бирок Бишкекте бизде бар. Үчүнчү уровень жасагандар да бар Бишкекте. Анан 13 зарплата деген кирешен түрү бар. Өзүңүз менеджер болуп, артыңыздан 2 менеджер чыгарганда старший менеджер деп айтылат. Старший менеджерлер Кыргызстанда 170 000 сомдон зарплата алат. Старший менеджерлер көп. Именно мына офисте дагы бар старший менеджер. Өзүңүз менеджер болуп, артыңыздан 5 менеджер чыгарганда соринг менеджер деп айтылат. Соринг менеджер Кыргызстанда 2 эле. Соринг менеджер, самый слабый соринг менеджер 340 миңден табат. Күчтүү соринг менеджерлер 500 миң, 600 миңден табышат. Бизде бар алар. Соринг менеджер дагы бар. Айына ушунчадан 5 миң акча экен. Артыңыздан 9 менеджер чыкканда сапфируй менеджерлер бул жерде 800 миң деп аз жазып койгонбуз. 1 миллион 700 миңден кем эмес акча табат. Но Кыргызстанда пока сапфируй менеджер жок. Биздин жогорку жетекчибиз Майра Омарова сентябрдын 11-12 күнү келет. Биз мындай билеттер дагы бар. Бул сапфируй менеджер СНГ мамлекеттеринде номер чейгадин. Муну бүт СНГ мамлекети эме деп таанышат, маркетинговый гуру деп. Именно биздин чакыруубуз менен 11-12 күнү келет. Мына жерде болот, билеттер сатылып атат. Келип алып калганга, орун алып калганга аракет кылыңыз. Болгону 100 сом турат. Эми Кыргызстандагы жакшы иш деген 5 адамдан сүрөтү могу жерде турат. Мен жаңы айткан соринг менеджер Бактыкан деген эже 50 жашында бул бизнести баштаган. Азыр ажыга барып келди. Быйыл 60 жашта. Келди, кече эле келди ажыдан. 10 жылдан бери ушул бизнес менен алектенет. Жаңы ачылган мен оғанда баштап деледим да. Кыргызстанга биринчи ачылганда 10 жыл бунун кызы биринчи баштаган. Азыр бирөө айтышы мүмкүн, бул пирамида, үстүндөгү эле байыйт, астындагы калат деши мүмкүн да. Кызы биринчи баштаган. Ростов-на-Донуда базарда иштеп жүргөндө кызына бир орустардан, ушул бизнес жөнүндө угуп, өзү биринчи баштап, өзү жазылып, могу кызы болот. Артынан апасын жазган. Кызы простой менеджер. Апасы соринг менеджер. Поэтому апасы көп зарплата алат. Ким биринчи келген эмес, ким иштеген алат. Касым Бактыбаев мына жерде ушул офисти ачкан жигит ушул. Аз бир азда келет бул жигит. Мен бул жигиттин баштаганына эмеле 3 жыл болду. Аябай сыйлайм. Мен Бишкектен ушул жигитти эме кылганы келдим. Ушул жигиттен үйрөнгөнү келдим да. Почему мен мындан укканы келдим? Бул аябай билимдүү. Системный иш алып барат. Вообще күчтүү бизнес боюнча билимдүү. Бул аябай чоң адамдардан барып билим алып турат бизнес жөнүндө. Мунун жетекчиси жанагы сапфируй менеджер Майра Омарова бул СНГ мамлекеттеринде номер чегадин болгон үчүн бул аябай тез вырос да, жакшы системный туура иштеди. Артынан бир топ могу Айда сыяктуу кыздарды чыгарып атат. Жакшы акча тапкан адамдарды чыгарып атат да. Көрдүңүзбү? 3 жыл алдың эле баштаган, 35 жашта. Ошто туруп могу 2 айлык зарплатасы. 455 миң, бир айына ошондо 227 миң. Жакшы акча? Жакшы акча. Муну тем более бул былтыр алган. 2018 деп турат. Бир жылдан бери 100 миңден акча алса да элестеткиле кандай. Мунун келинчеги биринчи жазылган. Келинчеги аз зарплата алат. Почему дегенде келинчегинин 5 баласы бар. Келинчеги экөөнүн ортосунда 5 бала бар. Аял киши эми бала карайт, антет, мынтет, бир жумада 2-3 жолу келип коет келсе. Всё. Өзү менеджер болду, артынан күйөөсү менеджер чыгарды. Жок эле дегенде бир пенсиясы 60-70 миң сом пенсия. Анан келгиси келе офиске бир жумада 1 саатка бир жолу келип коет азырча. Пенсиясын алып жүрөт, иштеп, кичине иштеп коюп. Мыналардын келгенине 10 жыл болду. Булар азыр соринг, кечеги айда соринг менеджер болду. Мурда старший менеджер болчу. Бул старший менеджер, бул простой менеджер, бул соринг менеджер. Булар азыр соринг болду. Мурун старший болчу. Могу зарплатанын убагында булар старший менеджер болчу. Семейный пара келгенине 10 жыл болду, 3 жыл болду. Көрдүңөрбү? Без разницы качан келесиңер. Только силерден гана зависит этет. Или силер бак жетесиңер, или кеч жетесиңер, ал силерден гана зависит этет. Мына мен айткан Майра Омарова, мына жолдошу Эрмек Букашин 11 жыл алдын. Булар кесиби боюнча юрист болгон. Бул Казакстандын Караганды шаарында 11 жыл алдын ушул бизнести баштаймын деп чечим кабыл алган үчүн бүгүнкү күндө могу Касым сыяктуу 100 миңден кем эмес акча тапкан адамдардан, Касым сыяктуу адамдардан 500дөн ашуун адамды тарбиялады СНГда. Биз ушуга биринчи жолугуп миллионер да эми бул
айына 1.700.000 алып аткан адамдардан могу Эрмек ага менен сүйлөшүп анан суратпайлыбы, миллионер болгонуңуздун сыры эмнеде, кантип ушундай акча тапса болот, үйрөтүңүзчү десек. Биз эми ойлогонбуз, могу алуу ээн көбүрөөк саат, же адамды көбүрөөк жаздыр деп айтат го деп ойлогонбуз да. Десек күлүп отуруп айтат. Байгыңар келеби дейт, эми десек, адамдарга көбүрөөк жардам бергиле дейт. Мен миллионермин, потому что мен 100.000ден кем эмес акча тапкан адамдардан дейт, 500дөн ашуун адамды тарбиялап чыгардым дейт. 500дөн ашуун адамды бутуна тургуздум дейт. Поэтому мен миллионермин дейт. И силер да ошондой кылгыла. Башында вообще акча керек эмес деп болуп иштегиле дейт. Ушундай сонун бизнес. Обучениелерге барып туруш керек. Мына биздин жогорку жетекчибиз Атила и Котика, булар дүйнөдө топ 5-тын катарына кирет. 25 жылдан ашуун элемент бизнесинде тарых бар. Бул бизнесте 10 жылдан бери. Бул долларовый миллионер. Бизде акча таап, бактылуу болуп, бай болуп жашагыбыз келет, бирок миллионерлерди укпайбыз да. Бай болгондун сыры бул аябай оңой негизи. Бай болуш оңой, кедей болуш кыйын экен да. Мисалы, карапайым жашоодо жашасак, мисалы, сиз өзүңүзгө жакпаган деле кийимди алганга туура келет, правильно? Акчаңыздын жетишине карап. Өзүңүзгө жакпаган эле тамакты жегенге туура келет. Балдарыңызга каалаган нерсени алып бере албайсыз. Туугандарыңызга, апаңызга каалагандай жардам бере албайсыз. Бул кембагалчылыктын баасы. Көрдүңүзбү? Бул кыйын. Ар биринде ичиң сыдырылып жүрүп өтөт да. А бай болгуң келсе, бул оңой экен. Болгону күчтүү практик, ошондой бай жашаган адамды табыш керек экен, ошонун айтканын угуш керек экен, и все. Көрдүңүзбү? Эми мен мисалы кече эле Астанага барып, семинарга барып келдик, билим алып, медик болуш үчүн деле окудуңар да 3 жыл, 4 жыл. Биз дагы бул жакта билим алабыз. Азыр бир кимди барып бир түртпөй, бир сет ойдо жүрөт, бирок мынтип, хотя менчелик акча көргөзө албайт, правильно? Чайковый книжка менен ушинтип факт менен көргөзгөндү көрдүңөр беле? Жок, сет ойдо бардыгы эле акча жок болуш керек деп ойлойт. Мына аябай акча көп. Болгону билим алыш керек. И правильный наставник тандаш керек. Правильный жетекчи тандаш керек. Ошондо гана анан кийин иш кетет да. Биз кече жакында эле Астанага бардык. Астанага могу киши келип окутту, Атила Гитафалбы. Мен буйруса кече билет алдык. Венгрияга барабыз октябрь айында. Эс алуу, одновременно окуп келебиз. Ушул адамдардан. Венгрияда биз бул кишилерден окуйбуз. Анын дагы азыр көргөзөм кимдерден окуйбуз. Мына элементарный мугалим, экскваторщик болуш деген, тракторист болуш деген. Өмүрү эле костюмшун кийбесем керек деп ойлогон. Аялы күлүп коет, Нурлан ушул бизнеске келип агарды го деп. Азыр деле кара, эми мурун трактористтигине караганда бир аз агарган да. Ошондо 13 зарплатасы. Мына бул Меркейде иштеген 17 жыл. Өзүнүн сулуулук салону болгон. Германиядан косметологияны бүтүп келген косметолог бул. Булат Көлбаев деген бул болсо жолдошу, өзүнүн бүт макарон чыгарган цехи, көп бизнестери болгон. Но булар бай болгон менен ден соолук болгон эмес, позвоночный грыжа болуп ооруп, биздин продукцияларды 1 жыл ичип, ошонун результат алып, анан кийин азыр только ушул бизнес менен алектенет. Бабка миллионерша Үкүтай Абылкасымова деген эже 56 жашында баштаган бул бизнести. Кече туруп алып сахнада сүйлөп атат. Мага еще не 70 дейт. Я еще молодая, жизнь только начинается. Кече вчера менде дейт правнук төрөлдү деп коет. Көрдүңүзбү? Чеберелүү болду. Бул 56 жашында открытый вид туберкулез менен ооруган. Анан биздин жанагы Сарыбангадагы алуу эни 7 ай ичип, үзбөй ичип, 7 ай дегенде больницадан счеттон чыгарган. Туберкулездөрдү счетко алат го, счеттон чыгарган, жакшы болгон. Анан бизнесин баштаган. 11 жыл болду быйыл кыштап атканына. Бул болсо 19 жашында баштаган. Мына бул 23 жаш, экөө кыз жигит болуп жүргөн. Азыр бүт бизнеси ушул жактан, үйү баары жок ушул жактан. Былтыркы жылы 2018 жылы сентябрда 26 жашка толгон туулган күнүн Францияга $5.000 кетирип барып тосуп келди, мисалы да. Өзүнө ушундай нерсени жашоодо создавать этип алды. Кимдир бирөө ишенбей жүрөт, а кимдир бирдө миллиондорду таап бул жактан. Мына 1.13 зарплатасын алган машинасы биздин жетекчибиздин. 1.13 зарплатасына жаңы салондон Land Cruiser золотой машинаны алган. 1.13 зарплатасы $145.000. 1.13 зарплатасы $107.000. Каждый месяц айлыгын кошпогондо, көрдүңүзбү? Мына Атила и Гитафалбы, булар деген легенда, легендардуу сетейиктер булар. Өттө дүйнөдө мунун миллиондогон өзүнүн наставниктери бар, тарбиялаган адамдар бар. Биз да мунун билимин алабыз. Эртең ошо Венгрияга барганда ушул экөөнүн билими плюс Навыл Миклаш Бергич. Бул 24 жылдан бери ушул бизнесте. Навыл бизнесте. Буларга 11 жыл, а буга 24 жыл болду. Бул мурун темир жолчу эле болуп иштеген. Ушулардан билим алабыз биз. Еще мыналар келишет. Челлендж деп коебуз. Булар Англиядан келип окутат бизди.
ушундай чоң доллар оюндарына. Эми компаниянын, бул биздин компанияда номер чекадин 1,13 зарплатасы Rolf Kip деген биздин эң жогорку жетекчибиз болуп саналат. Мунун 1,13 зарплатасы быйылкы жылы 1,5 миллион доллар алды. Көрдүңүзбү, компания кандай щедрый. 1,13 зарплатага ошончо бир эле адамдын алган иш уда канчадан миңдеген адамдар алып атат да. Андан сырткары компания эмнени сунуштайт? 160тан ашуун өлкөдө бизнес куруу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен мисалы Россияга адамдарымды жөнөтөм, Россиянын офисине, ал жактан барып, менин атымды атап барып ала турган болсо, за реклама, ал жактан да менин бонусумду которуп коет. Кече барып Бишкектеги кыздардан офистен сурап атам да, бизде официалдуу офис Бишкекте гана, ал офисти Касым ачкан. Сурап атам кыздардан, менде Казакстандан канча акчам бар экен, случайно акчам жок экен, карап бериңиздерчи десем, карап айтат, $64 бар экен дейт. Ну эми $64 аз эле акча. Бирок мен Казакстанга барбай эле өзүнчө эле ал жактан ошончо акча түшкөн жакшы нерсе да, правильно? Бул ушундай, мен реализатор төлөбөйкө акча төлөбөймүн, арендага акча төлөбөймүн. Менин гипермаркетим, супермаркетим бардыгы менин өзүм. Болгон ушул. Кайсыл жерде жүрсөм айтканча жүрөм. Контракт 160 мамлекетте жарамдуу. Мисалы Кыргызстандан катты алып деле, Россиядан бар ошол контракт менен. Каалаган банктан чековой книжка же карточка алып зарплатаңыздарды ала бересиздер. Мен Айылбанк менен иштешем. Жанарым, сен кайсы банк менен иштешесиң? Темир банк менен иштешет. Ар ким өзү каалаган. РСК банктан алгандар бар да. Ар бир айдын 15-inde эч кандай подарок бербейт. Эгер иштей турган болсоң, только акчаңды гана берет. Кече бирөө келиптир. Мен айлыгымды албай эле ордуна продукция бергилечи деп айттым. И сага деп. Акчаңды алып андан кийин аласың деп. Ошол биз Венгрияга жөнөп атабыз. Семинарга жүргүлө. 22-синде. Эки эле нерсеңер алмашат эгер бизнес кылам десеңер. Биринчиси бул силер колдонгон продукция. Мурун мисалы, азыр мисалы, мен билбейм, силер может быть Head and Shoulder же Wash and Go деген сыяктуу шампунь менен башыңарды жуусуңар, правильно? Чистая линия бир шампунь менен баары бир шампунь алып атасыңар. Blenamid, Colgate, Glister, какой-то зубный паста менен жууп атасыңар. Ошонун бардыгын алып ыргытып жиберебиз дагы, только Aloe'ден алабыз. Бул биздин биринчи өзгөргөн нерсебиз. Биз колдонгон продукция өзгөрдү. Экинчи бизде өзгөргөн нерсе биздин тема өзгөрдү. Мен мурун мисалы жаман окуган студенттерим, күйөөм, соседим жөнүндө сүйлөгөн болсом, ошонун баарын алып салдым дагы Aloe боюнча сүйлөп баштадым. И всё. Ошо, эми сиздин суроолорго жооп берейин,